Assalamualaikum balıkçılar, dostlar, qandaysыздар, амансыздарбы? Ана бүгін балыққа келдік. Қазір мен чисто махоймен отырам. Опа, о. Ой, жаман чоң екен чыбактары. Қарачы. Қарағылы достар. Қысқасы біз майда балық қармап, змейге судака салалы дегенбіз, бірақ момындай чыбактар шығып жатады. Бірақ шосына да шүгір. Бүгін улов нормальный болады оқшайды бұйырса. Қысқасы достар, бір 5 минуттың ішінде екі ушундай чыбак алып шықтым. Негізі чыбактары действительно чоң екен. Бірақ майдарақтағы түшсе жақсы болмақта. Бізге поплавок судак менен змейге щукаға қоялы дегенбіз. Анан жақсы болса сіздерге трофейлерді көрсөткөнгө аракет кылайын деген. Эми билесиңер балыкчылар, основной трофей кубалайбыз. Мындай балыкты мисалы результат кыламыз десең любой күнү кылса болот. Аз тилекке каршы трофей көптөн бери кармай албай атам. Сомго барсаң сомда майда, змейге барсаң змейде майда, ашып кетсе 3 килограммга чейин. Ошондой болуп аткан кезде эми могу жака келдик. Буга чейин Маринкага бир жерге бардык эле, бир жерди таап, бирөөлөр айтканынан. Бирок салганга невозможно экен, жери суу дагы капкара кир экен. Отурсак болмок, бирок кайырмак салганга аябай удобство жок болуп калып кетип калдык достор. Анан могул жерге жаңы эле келдик. Даже иним азыр судактарга кайырмактарды жасап бүтөрөк да. Кээ бир учурларда достор, мындай көп кайырмак салып, жүдөп, бая чарчап калган убакта бир эле ушундай поплавочный маховой кайырмак алып, эс алганды сагынып каласың да. Ошон үчүн мен мисалы сомго барсам отдельный сумка, мисалы змейге барсам отдельный сумка алып барчумун мурда. Өзүнчө кайырмактар менен, себеби сомго жасап, анан кайра змейге барганда аны кыркып змейге жасап ушундан тажачым да. Тилекке каршы өткөндө 2 кайырмак жоготтум. Андан үзүлдү, сынды, катушкалар эскирди, уже кайырмагым мас калганына байланыштуу уже жасай берип тажап калдым, чынын айтсам. Азыр мына жакшы бүгүн иним бар, иним жасап атат да. Анан ошондой учурда ар бир сумкамда бирден маховой жүрчү да. Себеби сомго барсаң да, змейге барсаң да кээде малек кармап, малекке түшүш керек да. Крючокко малек илиш керек болуп калат. Ошол себептен маховойду үзбөйм да. Мен негизи жакшы көрөм ушундай. Даже Казакстанга Илиге барсам дагы, Фурмановкага барсам дагы, кайсы жерине барсам, Ташаткүл обязательно бирден маховой кошуп алып барам да. Ошо каналга катталганды унутпаңыздар достор. Биз силерге жакшы видеолорду кылганга аракет кылабыз. Анча-мунча кемчилик болсо тура түшүнөсүңөр. Мен мобилограф эмесмин, окуган эмесмин. Өзүмдүн колуман келишинче мүмкүнчүлүгүмө жараша тартып берип атам. Комментарийде тартканды билсең тарт, болбосо жөн эле кой деген кишилер деле аябай көп жазат. Ошондор өзүңөр менин ордума коюп тартып көргүлө. Именно балык поклевка убакта сен камераны иштеп атып, камера тигиндей болуп, мындай болуп аябай кыйын да, балыкты качырып жүргөн учурлар болуп калат. Тартыш деле, кайырмак салыш деле, эми камера тартыш деле оңой элестетип атсаңыздар керек. Кээ бир убакта бул камерага жетишпей да каласың, кайырмагың сүйрөп кетет. Эми кадрдын сыртында болгон нерселерди көптөр билбейт да. Бир тартып сүйрөп кирип кетти да. Сүйрөп кетип атканда подскать этишүүнүн ордуна мен сразу камерага чуркадым эле. Мына биринчи поклевка, үчүнчү поклевка. Кандай сонун чыбак Мына достор, Ысык көлдө деле ушундай чыбак кармайсыңар да. Эми көлдүн чыбагы, конечно, даамы балким башкадыр, бирок мен ойлойм, кайф бирдей эле баарыныкычы. Ошо ар бир балыктын удовольствиясы өзүндөй. Оу. Акыл. Элестеткиле достор, мен бул жака негизи хищник үчүн келген үчүн, малек максатым малек эле кармаш болду да. Если момундай чоң чыбак түшөрүн заранее билгенимде, мен фидеримди алып келип бир точканы кармитетсем,
Азыр балыктын келишин күтөсүң. Корм болсо балыкты запах менен привлекать этип топтоп алмакмын да. Бул жака бирок бир күнү башкача даярданып келем, Кудай буйруса. Чотто бирдеме келди поплавокто. Же майда балыкпы, бираз кыймылдатып. Күндөн экран чагылышып достор, мага камерадан поплавок көрүнбөй атат да. Силерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы, ошону билбей атам. Улам тиктеп коем. Экран капкара болуп, кандай тартылып атканын да билбей атам. Ошого туура түшүнөсүңөр деп алдын ала кечирим сурап коеюн. Мен дайыма көрүп, колдоп жүргөн катталуучулардан. Штативим дагы кулап ушул жерде 2 ай мурун шамалда сынып, телефонум менен ушул сууга түшүп кеткен. Ошол себептен азыр штатив жок. Азыр. Опа, чаканыраак экен бул, Мына меникин карасаң ушунча. Меники адан узун. Мына достор, эң кичинекей азыр бүгүнкү уловдун. Бисмилла. Минеки дагы тартып баштады. Азыр көрөбүз кандай балык тартып атканын. Сүйрө до конца. Опа, чыбактар жыргадып атат го. Кой берем азыр, шашпа. Мына достор, кандай сонун кайф. Сөз жылан жеткизе албайт окшойбуз экөөбүз, Минеки дагы сүйрөп атат достор, азыр көрөбүз. Мен камераны басканга алаксып болгондо токтотуп койду да. Вовремя подсекать эте албай калдым. Ушу камеранын ушунусу жаман да. Поклевка түшүп калсын деп жанталашабыз. Врачка дагы кайырмактарды таштап эле толук жасабай мени көрүп бияка олугуп кетти. Бирок аныкын тарт элек. Азыр тартат Кудай буйруса. Ушундай болот да. Тартып атат достор. Ох, блин. Сонун тартты эле да. Сызылаң жетпей калса, могу жерде тартып атат, азыр көрөлү. До конца жуткузайлычы, жанагындай болуп. Опа. Сопротивление вообще мощный. Эмне деген сонун чыбактар, Я, хорошо. Достор, нормальный да булар. Достор. Бисмилла. Вообще мощный. Мындай чыбактарды кармай элегиме көп болду эле. Жалаң майдасы түшүп, курдакка да сальт эткенге да сонун да бу. Сонун кайф болуп атты. Сөз жыланыбыз аз ошого. Эски сөз жылан үстүнө чыгып кетиптир да. Böyle ıslattık emisini. Böyle alışkanı karasın. Mындай чыбактары көрүлегиме көп болду мен. Кара. Машалла. Кайфтын баары ушак болуп атат го жайнак. Мындай клёв менен сазандын деле, зимейдин деле кереги жок болуп калды. Бирок кармайбыз бүгүн аларын дагы. Сомунда кармайсызбы? Кудай буйруса. Бияка алып коеюнбу? Көрө албастыгы жок, кармайла. Мынакей достор, 10 мүнөттөгү результат. 15 мүнөт болду.
Опа, ушинтип салып отурганга. Ушу вовремя подскать этпей койдум да. Камераңызды жана чоңойткучту басканда эле ачыла турган кылып коюш керек экен да. Ушундай кылып коюш керек болуп атты. Түшө турган болуп калды бир болжо. Даяр турайын. Майдараак уруп атабы. Ах, бля. Кандай сонный. Мен жыргап атам, сени билбейм жайнак. Жырготтун. Ne киндикти болуп? Бир балык кармап койчу. Сеники тартуу. Не до конца тартпайт. Пачин чыгып койчу жакеге. Сүйрөтчү суунун түбүнө. Секирип атканы карагыла, чоң балыктар секирип атты. Не тийишип кетип калды дейм да. Урматтуу достор, поклевка аябай жакшы болуп атат, бирок биздин бүгүнкү главный максат ушул жерден щука, судак, змей кармай турган ойлор бар эле. Ошого малек кармап калсак, ошондой балыктарга салабыз. Ошон үчүн могундай поклевканын баарын тартып бербейин, зарядты үнөмдөш керек. Буюрса азыр чыбак кармап отуруп, аразында майда түшүп калса, улам поплоо келип, судака, щукага, змейге ыргытабыз. Эгер майда малек түшсө, тилекке каршы малевник жаныбызда албай калып турбуз. Ошон үчүн туура түшүнөсүңөр, чыбак результатты бирок акырында тартып көргөзөм. Чыбак действительно аябай жакшы түшүп атат. Жаман эмес. Өзүңүздөр деле көрдүңүздөр башында, Кудай буйруза. Чоң балыктарга дагы кичине зарядым калсын деп атам. Так что каналга катталганды унутпаңыздар, лайктан баскыла. Если жакшы клевтор болуп калса, чоң балык, аларды обязательно тартып кошом да, ошолорго гана заряд. Эми чыбакты кайра эле окшош тартып бергенде зарядта үнөмдөш керек болуп атат да. Аке достор, поплок bir 15-20 мүнөт аябай жакшы иштеди. Андан кийин тынчып калды. Сазандар могу жерде чоң балыктар секиргенден карась үйдөн фидерди алдырттым. Мынакей жаңы эле точка кармиттеттик. Эми мунун да результатын көрөбүз, кандай болот экен. Просто кашаны туура подбирать этиш керек. Азыркы могу жасалган каша чото запахы мага жаккан жок, анан балыкка жагабы жакпай билбейм. Азыр башка каша жасайбыз. Менде бар да бир каша. Тиги балдардыкын жасап даяр бар экен, ушуну сал дедиле, запахы жаккан жок да. Азыр муну көрөбүз, если жакшы иштесе клев болуш керек. Тартканга шашып кетип камераны баспай калдым. Биринчи фидер иштеди достор. Карась. Фидер иштейт деген ушу да. Точка. И то кармит эткен жок. Ух, бля. Ушундай достор. Поплавок такыр иштебей калганынан ушу үйдөн, шаардан келип аткан балдардан алдырдым эле фидерлерди. Келип салдым, ыргытып, экинчини ыргытканча эле бирөөсүнө карась тартты. Болду, ошо менен токтоду. Азыр мына уже 40 мүнөт болуп калды. Бирок бирдеме кырчок болгон жеп кетип атты, майда балык. Тартканы да билинбей. Толкун токтоду. Жана биз келген убакта поплавокпен салып эле бир 20 мүнөттө 10дон ашык чыбак алгам. Ошол маалда менде сазандар да секирип аткан, карась да секирип аткан. Азыр вообще суу карагыла, штиль, тыптынч, бирок секирген балык да жок да, секирбей да калды, тартпай да калды, таң калыштуу. Прикормка 3-4 түрлүү коштум, ароматизаторлорду коштум, отдельно салып көрдүм, мед койдум, анис койдум, кукуруза койдум, смысл жок. Таң калыштуу. Абсолютно тишина. Хищникке дагы эчтеке майда малек кармай алган жокпуз. Сала албадык да. Ушундай достор, рыбалкада мындай да болуп турат. Достор, маяк мына чоң машина менен келбеш керек экен. Почти кайрымактарда калды. 1 сааттан ашты тиги
спринтерди түртүп, улам дөңгөлөккө полик салып, чарчап да кеттим. Энд азыр балык билбейм, түшөбү түшпөйбү, что-то вообще тышына болуп калды азыр. Эмени көргөзөйүн силерге. Эртең мен поплавок менен кармаганда ондан ашыкчы бак кармадым эле. Анда 3-4 нарезка кылып кичинекей ыргыттык. Болбоду, себеби живой жакшы, живойго майда түшпөй койду. Чоң поплавокту сүйрөп кирип кетет. Бир поплавокко живой койдук эле. Ал чоңураакты кылып койдук. Иштен бул алакандан чоңураакта. Азыр ушу менен балык тартабы, тартпайбы караң келгенче результат көргөзүп коеюн. Көптөн бери ютубка узун видео чыгарбай күтүп да калдыңар болуш керек. Бу жерде негизи сазан, амурлар жүрөт. Эртең менен биз келгенде секирип аткан. Результат эми мына моундай размерде чубактар да, нормальный, көрдүңөрбү? Фидерге бир карась. Ошол результат.